Аламдардын Роббиси Аллах алкышмактоолор болсун. Жана анын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салават саламдары болсун. Баарыбызга маалым болгондой эле Туфайл ибн Амр Даус уруусунун башчысы болгон. Азыркы күндө Сауд Арабиясынын түштүк тарабында жайгашкан. Туфайл ибн Амр өзүнүн жеке иштери менен Меккеге кирген кезде аны Курайш уруусунун башчылары тосуп алып, "Сен каяктан келдиң? Аты жөнүң ким?" деп сурап калышты. Себеби ошол кезде меккелик мушриктер сырттан келген адамдардын баарысына "Бул жакта Мухаммад деген сыйкырчы бар, аны укпагыла. Эгер аны уксаңар сыйкырланып каласыңар да" элдерди Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жолотпоонун айласын көрүп жатышкан кездери болчу. Туфайл айтты: "Менин атым Туфайл ибн Амр, Даус уруусунун башчысы болом" дегенде Курайш уруусунун башчылары бири-бирин таң калып карап калышты. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Туфейлге жолугуп дават кылып, аны исламга киргизе турган болсо, мусулмандар күчтүү болуп кетишет деп ойлошту да, ошол замат Туфейлди тегеректей калышып, алардын арасынан бирөөсү мындай деп айтты: "Бул жерде өзүн пайгамбармын деп Мухаммад аттуу бир киши чыкты. Аны менен бирге отуруудан жана сүйлөшүүдөн сак болгуну. Чындыгында ал сыйкырчы. Эгер анын даватын кокустуктан угуп калчу болсоң, сыйкырланып каласың да, аны кантип ээрчип кеткениңди билбей каласың" деди. Биринчи адамдын сөзүн тастыктап, экинчиси да ошол эле сөздү айтты. Анын аркасынан ошол эле сөздү үчүнчүсү дагы тастыктап олтуруп, биринин оозунан бири сөз талашып, мага абдан катуу эскертишти. Туфайл радиаллаху анху айтты: "Мага аябай катуу эскертүүлөрдү беришкендиктен сыйкырланып калуудан корктум да, кулагыма пахтадан тыгып алып Кабага кирип бардым. Адамдардан сыйкырчы адамыңар ким деп сурасам, муна бул деп Кабанын жанындагы намаз окуп жаткан бир адамды көргөзүштү. Жакыныраак барып, ошол тарапты көздөй көз чаптырып карасам, келбеттүү, жүзү нурлуу, өтө узун эмес, өтө кыска эмес, кең далуулуу, бир караганда эле ошончо адамдардын арасынан айырмаланып турду. Өзүмө өзүм суроо бердим: мен арабтар арасындагы белгилүү уруунун башчысы болсом, акыл эсим ордумда болсо, буга чейинки сыйкырчыларды, жиндилерди жана жеткен алламчыларды дагы көргөм. Эгер сөзү жакса кабыл алам, жакпаса кабыл албайм. Анан кантип эле сыйкырланып калайын дедим да, кулагымдагы тыгылган пахтаны алып ыргытып жибердим. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп бүткөнгө чейин карап турдум. Намазды бүтөрү менен үйүн көздөй бет алды. Мен дагы билдирбей аркасынан ээрчип олтуруп, үйүнө кирген кезде аркасынан кошо кирип: "Мухаммад деген сенсиңби? Сенин сөзүңдү укпа" деп элиң мага катуу эскерткендиктен эки кулагыма пахта тыгып алдым эле. Ушунчалык элди дүрбөлөңгө салган чакырык кандай чакырык болду экен? Кана мага дагы айтчы десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнүп кетти да, исламга даават кылып, Куран аяттарын окуп бергенде мен өтө терең ойго баттым. Себеби сыйкыр дейин десем сыйкырга такыр эле окшошпойт. Ыр саптары дейин десем ага да окшошпойт. Курандын өтө жогорку чеберчиликте жазылганын көрүп, бул адам баласынын колунан келбегендиги ачык айкын болгондон кийин, мына ушул дин акыйкат дин экен деп ишендим. Туфайл ибн Амр радиаллаху анху айтты: "Акыйкат ачык болгондон кийин ислам динин кантип кабыл алам деп ойлоно баштадым. Динимди кантип таштайм? Себеби бул динди ата-бабаларыбыздан бери карманып келаткан дин. Эгер ислам динин кабыл алчу болсом, эл эмне дейт? Алганымчы, балдарымчы, байлыгымчы, бийлигимчи деген ойлор мени абдан ойлондуруп жатты. Акыры ойлонуп олтуруп, жаанын жебесиндей кыска дүйнөнү баш аягы көрүнбөгөн океандай акыретке кантип алмаштырмак элем дедим да, ислам динин кабыл алдым." Туфайл радиаллаху анху ошол жерден пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кол астында ислам динин кабыл алгандан кийин Туфайл радиаллаху анху айтты: "О Аллахтын элчиси, мен бир чоң уруунун башчысымын. Эгер уруксат берсеңиз, элиме барып, аларды дагы ислам динине даават кылайын" деп Меккеден чыгып, өз мекенин көздөй бет алды. Адырашып, бел ашып олтуруп, акыры өзүнүн киндик каны тамган жерине жеткенде, жолдон биринчи эле атасына жолугуп мындай деди: "О атаке, бүгүндөн баштап мен сизден эмесмин, сиз менден эмессиз" деди. Атасы: "О болом, сага эмне болду?" Туфайл айтты: "Чындыгында мен ислам динин кабыл алдым." Анда атасы: "Сен кайсы динде болсоң, мен да ошол диндемин" деди. Туфайл айтты: "О атаке, баштан аяк жуунуп, кийимиңизди тазалап келиңиз. Үйрөнүп келген нерсемди сизге дагы үйрөтөйүн" деди.
Атасы жуунуп, таза кийимин кийинип келгенден кийин атасына ислам туурасында айтып берди. Атасы эч термелбестен ислам динин кабыл алды. Туфайл радиаллаху анху ал жерден чыгып үйүнө барганда аялына жолугуп мындай деди: "Бүгүндөн баштап сен менден алыс бол, мен сенден эмесмин, сен менден эмессиң." Анда аялы таң калып, "Эмне болду?" деп сурады. Туфайл айтты: "Сен экөөбүздү ислам дини бөлдү. Чындыгында мен ислам динин кабыл алдым. Бүгүндөн баштап менин жолум башка, сенин жолуң башка" деди. Анда аялы айтты: "Сен кайсы динде болсоң, мен да ошол диндемин." Туфайл айтты: "Барып жуунуп, таза кийимдериңди кийип, кайра мага кел" деди. Аялы жолдошунун сөзүн эки кылбай, ошол замат талабын аткарууга шашылды. Алардын үйүндө Зушура деген бутпарас болгон. Эгер ага сыйынбай калчу болсо, анда ал бизди жазалайт деген ишенимде болушкан. Аялы жуунганы бара жатып, баягы Зушараны эстеп кетип, кайра күйөөсүнө чуркап келип: "Чындыгында мен коркуп жатам. Эгерде исламды кабыл алсам, өзүмө жана бала чакама Зушаранын зыяны тийип калбасын" деп. Анда Туфайл: "Сен мага ишен, андан эч коркпо. Барып жуунуп, таза кийимдериңди кийип келе бер." Аялы күйөөсүнүн айткандарын баарысын аткарып келгенден кийин аялына ислам туурасында айтып бергенде, аялы ошол жерден келме келтирип: "Ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадар расулуллах" деп ислам динин кабыл алды. Туфайл радиаллаху анху үйүнөн чыгып көчөмө көчө кыдырып, ар бир үйдүн эшигин каккылап исламга чакырды. Бирок бир дагы адам Туфайл радиаллаху анхунун чакырыгына жооп бербеди. Өз коомуна жини келген Туфайл пайгамбарыбызды көздөй Меккеге жөнөдү. Меккеге барып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп: "О Аллахтын элчиси, Даус коому менин дагватымды четке кагышты. Аллахтан дуба кылыңызчы, аларды жер менен жексен кылып, жер бетинен жок кылып салсын" дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жүзү өзгөрүп кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки колун көтөрүп дуба кылайын деп жатканда, Туфайл радиаллаху анху ичинен айтты: "Азыр Даус коому кыйроого учурайт" деп. Бирок жүрөгү жумшак, боорукер пайгамбарыбыз: "О Аллахым, Даус коомуна хидаят бер" деп дуа кылды да, Туфайл радиаллаху анхуга карап: "Коомуңа бар да аларга даанышмандык жана жумшактык менен даават кыл" деди. Пайгамбарыбыз айткандай кылып даават кылгандан кийин Туфайл радиаллаху анхунун кол астында 30 миңге жакын адам ислам динин кабыл алышкан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн көз жумгандан кийин Мусайлама аттуу жалганчы пайгамбар чыгып, мусулмандар менен анын ортосунда чоң согуш болот. Туфайл радиаллаху анху дагы ошол согушка катышып, шахид болуп, жалган дүйнө менен кош айтышып көз жумат. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.